Адамды эмне өзгөчө кылат? Жөндөмдөрүбү? Талантыбы? Же жөн гана жылмаюусубу? Ник Вуйчич менен таанышканда мен өзгөчө адамга жолукканымды түшүндүм. Ал мага өзүнүн укмуштай таң каларлык окуясын айтып бергенде, колу буту жок адамды Кудай өз колу жана буту катары колдоноорун билдим. Атам мен төрөлүп жатканда апамдын жанында болгонун айтып берген. Мен ийнимди көргөндө өзүн жоготуп коюптур. Апам менин оң колумдун жок экенин көрүп калбаса экен деп тилеген. Атам чыдабай кетип төрөт бөлмөсүнөн чыгып кетет. Дарыгер сыртка чыкканда уулумдун оң колу жок турбайбы дейт. Дарыгер жок, сиздин балаңыздын колдору гана эмес, буттары да жок экен дейт. Атам буга ишене албай эстен таанып кала жаздаган. Сыйын үйүнө барган адамдардын баары катуу кайгырып, жыйын жетекчисине эмне үчүн Кудай ошондой уул берип койду деп сурап жатышты. Апам башында мени колуна алгысы келбей, эмизгиси келбептир. Башкы 4 айда ал мага таптакыр күнө албай кыйналыптыр. Ата-энем Кудайга таа кетирбегенин, аларды жана мени унутуп койбогонун түшүнүү үчүн бир топ убакыт керек болуптур. Никтин ата-энеси уулунун майып болуп төрөлүп калганы үчүн болгон коркунучтарын, көңүл калууларын Кудайга тапшырышты. Алар Кудайга таянууну чечишти. Ник үчүн Кудайдын өзгөчө планы, максаты, келечеги жана үмүт бар экенине ишеништи. Мен Кудайга күнөөкөр экенимди билем. Сен менин жүрөгүмө кирмейинче жан дүйнөмдө тынчтык болбой тургандыгын да билем. Бирок сен менин эмне үчүн деген суроомо жооп бермейинче мен сени жүрөгүмө чакырбайм. Эмне үчүн сен менин колдорумду жана буттарымды алып койдуң? Башкаларга берген нерселерди эмне үчүн мага берген жоксуң дедим. Кудай, сен мага ушул суроомо жооп бермейинче мен сага кызмат кылбайм дедим. Андан кийин мен өз өмүрүмдү кыймай болдум. Эгер мени тарткан азаптарымды Кудай токтото албаса, анда мен өзүм токтотом дедим. 8 жашымда мен ваннага чөгүп өлмөй болдум. Ата-энеме ваннага жата турайынчы дедим. Мени сууга калтырып коюшун сурандым. Суунун астына бир нече жолу чумкугандан кийин бул нерсе колумдан келбестигин түшүндүм. Ата-энем мени сүйөрү тууралуу ой мени токтотту. Мен да аларды аябай сүйөм. Эгер мен чындап эле жанымды кыйып салсам, эмне болот деп элестеттим. Мени көмүп жаткандарын, ата-энемдин жүзүн көз алдыма элестетип, алар мен үчүн мындан да көп нерсе кыла албай калган үчүн өздөрүнүн күнөөлөп, мөгдүрөп турганы көз алдыма тартылды. Менде тандоо мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүм. Менде жок нерселер үчүн Кудайга ачуулануу же бар нерселер үчүн ыраазы болуу. Ошондо апам айтты: "Ник, Кудай сени колдонот. Билбейм качан же кайда, бирок ал сени сөзсүз түрдө колдонот." Анын бул сөздөрү менин жүрөгүмө себилген үрөөөндөй болуп, күн санап өсүп жатты. Ошондо мен 6 санын аман, толук болуп туруп, бирок руханий жактан өзүмдү кем сезсем, колу бутум бар болгону пайдасыз экенин түшүндүм. Кудай менин жашоо кырдаалымды өзгөртпөй туруп эле, башкача айтканда, колу бутум жок болсо да, мени айыктырып кое аларын билдим. 15 жашымда жашоомду Ыйса Машаякка бердим. Жакандын жакшы кабары 9-бөлүмдү окудум. Ал жакта сокур болуп төрөлгөн адам тууралуу айтылат. Ыйсадан бул адам эмне үчүн сокур болуп төрөлдү деп сурашат. Ыйса анын жашоосунда Кудайдын кудурети көрсөтүлүш үчүн ушундай болду деп жооп берди. Ал эми Тимотейге жазылган 2-катта ыйык жазуунун баардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган деп айтылат. Демек, мага өмүрдө мен Кудай өзү үйлөп, ишеним тартуулады. Ушул сөздөрдү окугандан кийин мен ишенимге толуп, жан дүйнөм тынчтанды. Ошондо Кудай менин суроомо жооп бергенин сездим. Ал кандай суроо эле? Жана Кудай ага эмне деп жооп берди? Эмне үчүн деген суроо болчу. Кудай, сен эмне үчүн мени ушундай кылып жаратып койдуң? Жоо болсо мындай болду. Сен мага ишенесиңби? Ооба, Кудай менин суроомо суроо менен жооп берди. Эгер бул суроого ооба деп жооп берсең, калганы маанилүү эмес. Мен мындан артык эч нерсе биле албастыгым, мындан башка мени эч нерсе сороото албастыгын билүү түрткү болду. Менин колдорум менен буттарым сороото албастыгын түшүндүм. Мен бир гана чындыкты билишим керек болду. Мен киммин? Бул жерге эмне үчүн келдим? Бул жерде болбой калгандан кийин кайда болом?
Мен бул чындыкты Иса Машаяктан башка эч кимден таба албадым. Иса Машаяктан гана таптым. Мен колу буту жок майыпмын. Мен Кудайдын баласымын. Менин бардык күнөөлөрүм кечирилди. Мен падышалардын падышасынын, Теңирдин элчисимин. Мен кудуреттүү Кудайдын кулумун. Кептин баары Никте, Никтин жөндөмдүүлүктөрүндө, Никтин күчүндө эмес. Мен эч ким эмесмин. Мен чынында эч ким эмесмин. Бирок менде Кудай жашайт. Мен эми анын күчү менен жашайм. Ыйсанын бардык жеңиштери менин жеңиштерим. Эгерде Кудай силер үчүн керемет кылбаса, анда силер башкалардын куткарылып калышы үчүн Кудайдын керемети болушуңар керек. Мен 8 жашымда Кудайдан кол жана бут сурап сыйынганда, ал мага бут жана кол бербеген үчүн ыраазымын. Эмне үчүн? Анткени менин колу бутум жок болгон үчүн ал мени дүйнө жүзүндө колдонууда. Акыркы 7 жылда менин жашоом тууралуу уккан 200 000 адам Иса Машаякка ишенип калды. Мен өзүмчө ойлонуп калам. Ник, сен эмне тандайт элең? Сен ушулардын баардыгын кол бутка алмашат белең? Жок, мен Кудайдын эркин аткаргым келет. Мен бул жерде убактылуу жашоомдо колу бутум жок жашаганым жакшы. Ушул абалым менен адамдарды Исага алып келе алам. Андан кийин төөлкө Кудай менен асманда чогуу болом. Акыркы 10 жылдан Ник 24 өлкөдө болуп, 3 миллиондон ашык адамга өзү тууралуу айтып берди. Ал аянтта чогулган миңдеген адамдарга кайрылабы же бир эле адамгабы, ал эң негизгисин айтып калууга ашыгат. Кудай сизди сүйөт. Ал сиздин кайгы ооруңуз тууралуу унутуп калган жок. Ал сиздин үй бүлөнү унутуп койгон жок. Балким азыр мен тууралуу угуп, көрүп жатып менин азаптарымды өзүңүздүкүнө салыштырып жаткандырсыз. Бирок үмүт башка бирөөнүн кайгысы сиздикине караганда оор экендигин угуудан жаралбайт. Үмүт Кудайдан келет. Теңир Иса Машаяктан келет. Үмүт качан сиз өз азап кайгыларыңызды Кудайдын чексиз сүйүүсүнө, ырайымына салыштырганда жаралат. Ишая китебинин 40-бөлүмүнүн 30-аятында мындай делет: Теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат. Бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт. Менин жашоо кырдаалымдын өзгөрүшүнүн кереги жок. Мага колу бутумдун кереги жок. Мага ыйык рухтун канаттары керек. Мен учуп жүрөм, анткени Иса менин колдоп турарын билем. Кудайдан жүзүңөрдү бурбагыла, анткени Кудай силерден жүзүн эч качан бурбайт.